Саламатсызбы көрөрман? Эгемендүү өлкө болгонубуздан бери Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коому биринчи жолу 9 айда 1 миллиард 709 миллион сом киреше тапты. Рекордтук көрсөткүчтөргө жетишип жаткан компаниянын 9 айда аткарган жумуштары жөнүндө айтып беребиз. Кыргыз Республикасында мунай жана газга чалгындоо жумуштарынан тарта газды жана мунайды өндүрүү, газ жана мунай продукцияларын кардарларга сатууга чейинки бардык баскычтарды камтыган жападан жалгыз ишкана бул Кыргыз-Нефтегаз компаниясы болуп саналат. 2021 жыл Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коому үчүн ийгиликтүү жыл болууда. Жылдын башында алдыга коюлган өндүрүштүк пландар ашыгы менен аткарылып, техникалык экономикалык көрсөткүчтөр мурунку жылдарга караганда кыйла жогорулаган. Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коому 9 айдын жыйынтыгы менен 128 000 тонна чейки мунай өндүрдү. Алган милдеттемени 124%га аткарып, чейки мунай 25 000 тоннага көп алынган. Ал эми өткөн жылга салыштырганда 12 000 тоннага ашыкча өндүрүлгөн. Эгер планыбыз 103 000 тонна болгон болсо, 25 000 тоннага көп аткарып атабыз 9 айдын жыйынтыгы менен. Ал эми 2020 жылга салыштыра турган болсок, бул көрсөткүч өсүү темпи 110% түздү. Былтыркы жылы 9 айга караганда быйыл 12 000 тоннага көп чийки затты өндүрдүк. Кыргыз-Нефтегаз ишканасында бүгүнкү күндө 595 мунай өндүрүүчү скважина иштеп жатат. Мунун ичинен 14-ü быйыл ишке берилген. Сутка ичинде өндүрүлгөн чийки мунайдын көлөмү 40 тоннага чейин көбөйгөн. Жыл сонуна чейин дагы 8 скважина ишке берилет. Анын жыйынтыгы менен өндүрүлгөн чийки мунайдын да көлөмү суткасына дагы 15 тоннага чейин көбөйүүсү күтүлүүдө. Нефти көбөйтүү ушул направленияда биз гидроразрыв пласта деп коебуз. 14 скважинада биздин сервистик компанияларга тендер аркылуу берип, алар бизге ошол иштерди жасап берди. Бүгүнкү күндө өсүү нефть бар. Өсүүнү далилдеген цифраларга токтололу. 9 айдын жыйынтыгы менен Кыргыз-Нефтегаз компаниясы 1 миллиард 709 миллион сом баланста киреше тапканга жетишкен. Башкача айтканда киреше 3,5 эсеге көбөйгөн. Эми жыл сонуна чейин баланста киреше 2,5 миллиард сомго чейин чыгарып, 4,5 эсеге көтөрүүнү ишкана жетекчиси Милис Тургунбаев айтып өттү. Бул көрсөткүч ишкананын тарыхында биринчи жолу болуп жатат. Мындан сырткары жетекчилик чыгымдарды оптимизациялоого жетишип, ал дагы ишкананын кирешесине оң таасирин тийгизип жатат. Маселен, баланста киреше 2020 жылы 546 миллион сом болгон. 2021 жылдын 9 айында 1 миллиард 709 миллион сомду түздү. Бул көрсөткүчтөр менен ишкананын баланста кирешеси вектордук багыт менен жогорулап өсүп жатканын байкоого болот. Кыргыз-Нефтегаз боюнча мына жаңы жетекчи алып барып койгонбуз жылдын башында таза кирешени 3 эсеге көтөрүп атат. 3 эсеге. КПК нефтеперерабатывающий боюнча 10 эсеге көтөрүп атат. Элдин эмгек акысын 10 эсеге көтөрүп берип атат. Кыргыз-Нефтегаз акционердик коому жалпысынан бюджетке салык боюнча 9 ай ичинде 853 миллион сомдук төлөмдөрдү аткарган. Бул багытта план 150%га аткарылды. Быйыл мына толугу менен салыктан карызыбыз жок. Полный баарын төлөп берип, ушундай ийгиликтерге жетишип отурабыз. Автопаркты жаңылуу иштери дагы 2021 жылы унутта калган эмес. Экономикалык көрсөткүчтөр жогору болгондуктан ушул жылга жалпы жаны 40 даана атайын техника сатып алуу каралып, учурда 7 техника алынып келинди. Мунай газ ишканасы Жалал-Абад, Майлуу суу, Кочкор Ата шаарларын жана Нокен районунун айрым айыл аймактарын көгүлтүр от менен үзгүлтүксүз камсыздап келет. Быйылкы жылы мекеме шаардагы бир нече конуштун жашоочуларын өз абоненттеринин катарына кошкон. Кочкор Ата шаарынын түндүк тарабындагы 5 көчөгө 2500 метр газ түтүккө тартылып, эми жаны кошулган 120 түтүн үйгө газ берилип баштады. Кыргыз мунайчылары Борбордук Избаскент мунай кенин ачуунун алдында турат. Бул ачылыш ишкананын тарыхында 60 жылдан кийин ачылган жаны кен аймагы болуп калат. Ошондой эле учурда 2 аймакта лицензиялык тилкеде чалгындоого уруксат алышкан. Жаңы месторождениего лицензияны алайын деп атабыз. Өзүңөр билесиңер, 3 скважинадан дагы бүгүнкү күндө нефть чыгып атат. Алды 6-7 тоннага чейин бүгүнкү күндө ошол бардык документтерди даярдап тапшырып койдук. Кудай буюрса, быйыл бизге дагы бир месторождение кошулат, Центральный Избаскент деген.
астана ушу Мелис Тургунбаев жыл башынан бери Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун төрагасы катары иштеп келүүдө. Мекеменин өндүрүштүк көлөмүн көбөйтүү жана компаниядагы мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюп, көмүскө иштердин баарын жөнгө салгандан улам киреше өскөнү белгиленүүдө. 2021 жылдагы ишкананын кирешесинин көбөйүшү жетекчилик тараптан тартип катуу коюлуп, мамлекеттин элдин байлыгын алкымы жамандарга жедирбей, өлкө казынасы үчүн иштеп жатканынын далили. Бүгүн биз 9 айда аткарылган жумуштарга учкай токтолдук. Жыл сонуна чейин дагы компаниянын кирешеси көбөйөрү анык. Жакшы жаңылыктар менен көрүшкөнчө аман туруңуздар.